Мончосу. Көчөлөр тияқты кайрап байлап кетти. Сүмбүл Бүгүнкү экинчи. сууну кечээ пломба басып кеткен буларга. Азыр мына өздөрү айткандай кечээ күнү бочка менен мынтип машина менен алып келип сууну ушинтип иштетип атышат. Биз элге түшүнүү мамиле менен бизде деле суу өчүрүлгөн, буломбо коюп жабылган. Бирок бизде сертификаттар сатылган да 8-мартчы. Анан баягы элдер ызычуу болбосун деп бизде негизи өзүнчө тестке прямой туташ болбогондон кийин бизде расширительный бочкалар бар астындачы 75 тонналык. Биз ага карабастан мына сууну ташытып куюп өзүбүз жылытып уздак суу менен камсыз кылып атабыз. Эми ошолорду бүтүрөлү депчи, элде ызычуу болуп кетпесин деп. Анткени бул сүмбүлө абдан таанымал спа-центр болгондуктан коноктор келет, сырттан келет, бирөө алып келет. Анан эми Бишкек шаарында азыр уят кылбайды да, коноктор сырттан келсе. Бишкекте суу жок, бай жагдар иштебейт, сыйдык суу жок, муздак суу жок деп айттырбай. Эми аракетин кылып атабыз жакшылап эле.